катуу тийбесин туугандар, бирок акыйкат ушул. Бул Алла Тааланын айтып аткан сөзү, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадистери бул. Ата баладан качып аткандан кийин, бир туугандан качып жаткандан кийин, кантип ошондой досуң сага өзүн курбандыкка чалсын? Жакшы достун белгилери кандай деп сурай турган болсок, туугандар, жакшы дос, жакшы адам, кандай адам менен чогуу иштесем болот? Кандай адам менен чогуу сапарга чыксам болот? Кандай адам менен чогуу достошсом болот деп динге кайрыла турган болсок, 3 белгиси болот экен жакшы достун. Биринчиси ошол аны көрүү, аны менен дидарлашуу, аны менен жолугуу дейт. Алла Тааланы эскертип турат экен. Жакшы дос, жакшы инсан, аны менен ушундай бир дидар кылып коюу, жолугушуу, жүзүнө кароо, ал инсан сени Алланы эскертип турат дейт. Экинчиси, анын менен сүйлөшүп, баарлашып кете турган болсоң, анын сүйлөгөн сөздөрү сенин илимиңе илим кошуп турат экен. Илимиңди көбөйтүп турат экен, зияда кылып турат дейт. Ар бир сүйлөгөн сөзүндө сен өзүңө маалымат алып, илим топтойт экенсиң. Жакшы дос ушундай дейт. Үчүнчү белгиси, аны менен мамиледе боло турган болсоң, карым-катнашта болуп, алакада боло турган болсоң, ал сагам өзүнүн мамилесинде акыретте эстетип турат дейт. Ушундай достор, жана хадисте айтылат го, бир досу бейишке кирип кетип, экинчи досу тозокко түшүп калса, бейишке кирип кеткен досу бейишти карап, жамааттын ичинде досун таппай, Алла Таалага айтат экен. Менин досум бар эле ошол кайда деп издейт дейт. Дос досын шапаат кылып, тозоктон бейишке алып чыгып кетет деген достордун сыпаты ушул, туугандар. Жөнөкөй эле акча үчүн, көңүл үчүн дос деп койгондор ал жерде эмне? Ата баладан качып аткандан кийин, бир туугандан качып жаткандан кийин, кантип ошондой досуң сага өзүн курбандыкка чалсын? Катуу тийбесин туугандар, бирок акыйкат ушул. Бул Алла Тааланын айтып аткан сөзү, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадистери бул.